Улайбыз дагы, албетте экинчи саатыбыздын алкагында дагы ат арыты алыстан келген биздин сыйлуу сүйкүмдүү, сулуу жана ошондой эле эң башкысы эң таланттуу жана ошондой эле өзлөрүнүн ырлары менен, өзлөрүнүн сонун костюмдары менен жадырап жайнап таң атпай Бишкек шаарына келип жана ошондой эле Пирамида телеканалынын таңкы тамаша программасына келип калган биздин сыйлуу урматтуу конокторубуз бар. Ага чейин СМСтерди окуп кетейин. Салам Нурлан, кандайсың? Ишиңиздерге ийгилик. Мажит сизге дагы ийгилик каалайм деп. Тилекке каршы Мажиттин эфири бүттүп, бизде экинчи саатыбыздын алкагында коноктор келип калган экен. Андыктан СМСтерди эфирден тышкары Мажитке жеткизүүгө аракет кылабыз. Кутмантаң Пирамида телеканалы, Нурлан мейке, кандайсыз? Ишиңиздерге ийгилик, көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз го дейт. Андыктан эфирдин башында айткандай, биз Пирамида телеканалы каникулга чыгып келгенбиз. Андыктан мындан ары күндө саат 8ден баштап 11ге чейин Пирамида телеканалында жагымдуу программалар болот. Андыктан бизди калтырбай көрүңүздөр деп тилек кылалы. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, ат арытып алыстан, ат башыдан келген, кара суу айыл өкмөттөн келген биздин шайыр апаларыбыз келип калган экен. Өзгөчө сулуу, өзгөчө жагымдуу жана ошондой эле ырлары менен, жагымдуу куттуктоолору менен сонун жакшы маанай тартуулаганга даптаяр турган апаларыбызга салам айтам. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Мен эфирге келе электе эле шашып келатсам, сиздер уже бул жакта даяр болуп калган экенсиздер. Баягы Советтер Союзунун тартиби, эрте келип, эрте даярданып, мына баардыгыңыздарды карап турсам, аппакай соп-сонун болуп, даптаяр болуп турасыздар. Негизи бул коллективдин эң башкысы максаты элибизге жагымдуу маанай тартуулоо. Эми башчысы ким, тааныша кетелик. Канча жылдан бери бул коллектив түзүлгөн, ошол жөнүндө кыска нуска айта кетсеңиз жакшы жарашкан турат. Мен Иманкулова Гүлмира Үсенбаевна. Ушул шайыр апалардын уюштуруучумун. Кошой ата урпактары деп ат коюп алганбыз. Жалпы кыргыз элине бизден салам. Баракелде. Ат башыдан. Ат башыдан кандай жаңылык менен келдиңиздер? Эми ат башыда эл аманбы, мал аманбы, жан аманбы дегенде айыл апа жакшыбы? Ушу быйылкы көйгөйдө биздин айыл эч кимибиз ооруган жокпуз. Балдарыбыз бардык нерсени жеткиришти. Алыстагы миграцияда жүргөн балдарыбыздын бардык дары дармегибизди, кислородторубузду жеткирип жардамдарын берип атты. Бирок ага күнүбүз түшкөн жок. Аллага шүгүр. Жакшыбыз баарыбыз, шайыр апалар. Кандай жакшы, негизи жакшы жаңылык менен келиптирсиздер. Эми элибизде буюрса оорулар азайып, жанагы стационардар жабылып атат дейт, Кудайым буюрса. Эми ошол оору бүтүп, сиздерге окшоп мына сиздерде болуп концерт берип эле, тойдун үстүндө эле ушу тойдон тажап эле жүрөлчү буюрса, Эми учурашуу ыры окпой өткөн, ырдайлы достор, ырдайлы деген чыгармалар болсун. Ырдайлык мына бул жакта маэстробуз дагы агабыз келип калган экен. Ушунча мына апабызды ээрчитип, ырдап, ар бир музыкаларын келиштирген агабыз да келип калыптыр. Андыктан агабыз коштоп берсе, ырдайлы достор, ырдайлы аттуу чыгармасын жалпы элибизге тартууласын, күйөрмандарыбызга кабыл алыңыздар. Уралып гүлү жайнаган, булбулакта сайраган, алтын кыргыз жергеси, атын косайган саймадан. Жерибиз көркөн айлуу, элибиз билек муңайлы, ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор ырдайлы. Жарашып тынчтык шартына, бес майрам жалбыга, кулагың болсо дагато, ырдагандай камалчыга. Жерибиз көркөн айлуу,
чынлығын. Бала өсін күмекенде, байлыққа толған ойғырын. Жеріміз көткін қайлы, еліміз келмейтін қайлы, ынтымақ достық бізде бар, ырдайлы достар ырдайлы. Жеріміз көткін қайлы, еліміз келмейтін қайлы, ынтымақ достық бізде бар, ырдайлы достар ырдайлы. Ырдайлы достар ырдайлы. Бали, кол чабуулар болсун. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, апаларыбызга жагымдуу каалоо тилектер болсо биздин SMS бөлүгүбүзгө жазсаңыздар болот, жана WhatsApp нөмүрүбүзгө жана Instagram баракчабызга жазсаңыздар болот. Эми карап турсам баардыгыңыздар супсулуу. Негизи шайыр апалар келет десе, мен апалар келет десе, баардыгыңыздарды карап турсам жап-жаш эле супсулуу эле болуп турасыздар. Эми Кудайым буйрса, эми апа деп эркелеп атабыз, баардыгыбыз жаш супсулуу. Эми костюмдарды карап турсам, өзгөчө. Негизи көп артисттерден дагы мынчалык кооз кийимдерди көргөн эмесмин. Спонсор ким? Сиздерди ким каржылайт? Биз өзүбүз каржыладык. Албетте жолдошторубуз биринчиден, экинчиден багып чоңойткон, төрөп чоңойткон балдарыбыз, спонсорлорубуз. Анан ушул жака келатканда бизге спонсор болду өзүбүздүн айыл өкмөтүбүз, коллективи менен Жакшынакай жол киребизди камдап узатып ийишти. Учурдан пайдаланып, ошол айыл өкмөттүн жамаатына, жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Буйрса эми жалпы Кара Суу айыл өкмөтүн болушунча мына көтөрүп, ушунчалык жети обонго бизди Тажикстан, Өзбекстандан да көрөт. Кара Сууну ушунчалык сыйын, урматын көтөрүп атат. Эми Кара Суулук айыл өкмөтү кайра апаларыбыз келгенде буйрса дастаркан жайып, жакшы маанай менен тозуп алыңыздар деп айтып койбоймунбу? Анысы кандай эми апалар ушу балдар, жолдошторуңуздар ушул гастролго кандай карайт? Негизи кыргыз элибизде бир аял киши деген үйдө отуруш керек, эшикке чыкпаш керек деп эле айтып берет го. Үйдөгүлөр кандай карап атат? Жолдошторубуз, балдарыбыз, кошуналар. Эми бизде да ушул мал кимдиктүү жерибиз тартпашы. Азыр той топтоо деген өнөктүбүз баштадык. Фронтта бул той топтоо. Анан биз аялдар эми той топтоонун баягы токчулук кылып, курсактарын тойгусуп, анан өзүбүзчө бир пушайман болуп, чөбүз чабылса экен, эртерээк жаңанга калбай жыйналса экен дейбиз. Анан баягы жолдошторубуз жанынан чыгаргысы келбейт чындыгында. Жарым карыш чыксаң эле апаңар кайда? Туфлиңиз көрүнбөй калса деле энеңер жокпу деп калат. Анан биз ошого күн мурунтан бир 10 күн, 20 күн мурунтан даярданып ушундай барат экенбиз деп психологиялык жактап койгонбуз. Анан жакындаганда энеңер кетип атыптыр, жакшы саткыла, жакшы тосуп алгыла деп ошентип атышты. Өзгөчө неберелерибиз телевизор тиктеп отурат болуш керек алтындары. Неберелерге салам болсун. Баары саламстан балдарыбыздарыбызга. Баракелди. Эми көркөм ыр окуйт деген апабыз бар эле. Ошо апабыз окуп берсе анан ырларды уланталы, Байлык мага балдараман жүргөнү, бакыт мага неберемдин күлгөнү, жаман сөздөн угуп жанды кейитпей, жакшы адамдар айланамда жүргөнү, байлык мага жакшы сөздөр укканым, бакыт мага табихатка суктануум, жаратканга 1000 мертебе шүгүр дейм, ден сак болуп күндүн көрсөм чыкканын, байлык мага адал эмгек тапканым, бакыт мага ачык болсо асманым, жаратканым берип турса талантты, байлык ошол жакшырларды жазганым. Түз жүргүндей жан дүйнөмдүн талабы, акча дүйнө бизди сактап калабы, жараткандан тилеп турам арбак, мага байлык кыргыз элдин аманы, жараткандан тилеп турам арбак, мага байлык жакындардын аманы. Баракелди. Азыркы кырдаалга байланыштуу ыр экен. Негизи бизге биримдик керек, бизге ынтымак керек экен. Апа, өзүңүз жаздыңызбы? Өзүңүздүн ырларыңызбы? Баракелди. Негизи сөздөрү абдан купулубузга толгон ыр экен. Эми ырчылар сурап калса, аттуу башты ырчылар сурап калса, уруксат бересизби ырдаганга?
алдыңызга келип сураса, обон чыгарган обон чыгарса, биздин эфирлерибизде дагы ырчылар көп келет, ырчылар көп көрөт, анткени акындар да келет, анан ырларын угуп, анан биз менен байланышып, анан сиздерди таап, андан соң алдыңыздарга түшүп, уруксаат алгандан кийин анан ырлар жазылат. Буюрса, эфирден мына айттык, ырчылар буюрса, ырчыларга уруксат бар экен, буюрса. Эми андан ары кетелик. Өмүрбекова Гүлжан Жалжалым дейт. Сөзү Акималиевке таандык экен. Андыктан маэстро уруксат болсо музыканы уланталы. Үйдүңүз сонун экен, өзгөчө экен. Бул топко кандай кошулуп калдыңыз эле? Бул топко үйдөн анда-санда компанияда дегенде ырдап калчу, анан могу досторум аяштарымда. Анан ушундай Гүлмира сокулуп да, шайыр апалар уюштуруп жүрүптүр. Анан Гүлмира келип калды. Ушинтип шайыр апа болуп кошулуп топ түзөлү деп. Анан аяштарым айтты, ай, жөнү жата беребизби, неберелерди карап. Андан кечкичине көңүлүбүздү ачып көтөрүп ырдайлы, шайыр апаларга кошулалы деп, анан досторум болуп шайыр апаларга кошулуп калдык. Компания дегенде той топурда кимдер калчу шернелерде, анан андай ырчылыктары жайыбыз жок. Четинен сурап, эфирдин аягына чейин баардыгыңыздар менен маек кылалык. Эми апа сизге суроо болсун. Эми сиз кандай кошулдуңуз? Чакыруулар болдубу же сизди угуп калып атайын кыйнап алып кетиштиби деп койбоймун. Баягы жаш кезде колхоздун багында чөпкө чыкчубуз. Ошол убакта баягы машина менен талаага барып,
ырдап барып ырдап келип жүрчүбүз. Анан ошонун немеси тийди. Ошон үчүн жака кошулуп ырчылардын арасына. Эч өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйм. Абдан жакшы. Ыр үстүндө жүргөн кандайсың, не? Баракелди. Эми андан ары уланта берелик. Апа, келиңиз. Өзүңүздү тааныштырып анан сиз кандай кошулдуңуз? Ушу группага мен эң улуусумун. Анан ушу биткеден ырдап койчубуз. Анан эми үнүңүз бар эмеспи? Жеңе деп Гүлмира кошулбайсызбы? Үйдө жатканда деле пенсионерлердин андан көрө кичине кошулуп көңүл ачыңыз дегенде эле келип кошулуп калдым. Анан ушу топторго. Анан биз эми уюшулганыбызга 1,5 жыл болду. 1,5 жылдай болуп калды. Эл арасында эле айлыбызда, майрамдарда, бир жыйындарда ырдап келатканбыз. Анан биринчи жолу ушу телестудияга келип атабыз. Бизди чакырып ушу телестудияга биздин эмебизди, үнүбүздү улуусу элге бизди тааныштырып, ырдатып, көңүлүбүздү ачкан ушу Пирамида телестудиясына чоң ыраазычылык айтам. Анан учурдан пайдаланып, элдер дагы бизди Айыл ападагылардын баары биринчи чыгып атасыңар, аттанып атасыңар, сапарыңар байсалдуу болсун, жакшы барып келгиле деп айылдаштардын баары усатып калды. Ошолорго дагы анан айыл өкмөткө, анан бизди каржылап аткан балдарыбызга чоң ыраазычылык айтып кетем. Ошол балам ошентип кошулуп калдык. Буюрса эми бул тушоо кеси эфир турбайбы? Түз эфир. Болгондо дагы түз эфирде, түз эфирде. Негизи биздин менин дагы апам бар, менин дагы чоң апаларым бар. Апаларыбыз ушинтип ырдап турса, жашоонун ушу жакшылыгын көрүп турса, биз дагы кубанып турабыз. Андыктан сиздин балдарыңыздарды дагы туура түшүнөм. Эми учурдан пайдаланып, каалоо тилектер болсо мына жакшы болду, эми салам дагы жолдоп койсок болот. Анысы кандай? Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу шайыр апалардын атынан бизди могу элге журтка тааныштырып атканыңар үчүн. Эми туура айтканда сиздерге биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Анткени алыстан келипти сиздер. Негизи биздерди Бишкекте турган артисттерди чакырсаң дагы таң атпай келбей коет. Анысы кандай сиздер ат арытып алыстан келип калыптырсыздар. Андыктан биздин кийинки ырларга убакыт берелик. Убакыт бардыгына жетиши керек. Кийинки чыгарманы урматтуу Жумабаева Нурбүбү эжекебизден кимдерге экен деген жакшы чыгарма экен. Сөзү Сулаймановдуку, обону Батыкеевдики экен. Андыктан ырлар жаңырсын, түз эфирде жандуу үндүн коштоосунда. Албетте аны маэстро Ayıldı dün kimderge ken, kimderge ken. Avali kim oynusun di püskime ken. Evali. Termirip terizindi kalabastan. Subayılıp gelirici. Gelsen çirkin, gelsen çirkin, gelsen çirkin. Bulaqtın metrosuzu kimderge ken. Bulardı içişetti bizgereke. Sen var da başkalardı önüzünde. Bulaqtın sarı meni hoşa geldim. Hoşa geldim. Hoşa geldim. Ömürdün akkan balı kimderge ken. Özleri içişetti bizgereke. Ötükün ömürlük baranmayba. Ölmüştü balıcını. Gelsin çirkin, gelsin çirkin, gelsin çirkin. Ötüde ömürlük baranmayba. Ölmüştü
Аймали! Кол чабуулар болсун. Сиздер өтүп атканда бул жакта СМС билдирүүлөр келип аткан учуру. Андыктан ошолорду жаңырта кетели. Салам Пирамида телеканалынын жааматы. Биз Талас районунан Шайыр апалар уюштуруп 8 мартта клубка концерт берелик десек, пандемия башталып калган, даярдалган программабыз коюлбай калды. Даярдаган кийимдерибиз кийилбей турат. Мүмкүнчүлүк болсо бизди чакырыңыздар. Биз дагы өзүбүздү тааныштыргыбыз келет. Толук маалыматты мынча номериңиздер кайрылсаңыздар, алсаңыздар. Салымым менен Анипа ат башылык Шайыр апаларга биздин Шайыр апалардан ысык салам деген. Таластагы коллегаңыздар сиздерге салам айтып атат. Урматтуу таластык Шайыр апалар, Анипа эже, режиссер дагы сиздердин кызыңыздар. Таластык, андыктан эфирден тышкары 1-2 сааттан кийин ушул эле номерге чалып байлансаңыздар болот. Кийинки чыгарманы улантсак, ат башыдан келген апаларга салам айтабыз. Ийгилик апаларга, ден соолукта болушсун. Апалар менен апалар аман болушсун. Чоң саламым менен Нарында Нурмира жазган экен. Баракелди. Нурла майке, эс алуу жакшы өттү. Байке, канча балаңыз бар деп мени кызыктырып сурап аткан учур экен. Буюрса, апаларга дагы ысык салам болсун. Көбүрөөк ырдатыңыздарчы деген экен. Баракелди. Азыр болсо элдик таланттарга убакыт берелик дагы, анан апалар кийинки мүнөттөрдө ырга дап-даяр болуп турган учуру азыр элдик таланттарга назар салалы. Ушундай жагымдуу элдик таланттардан, өздүк тасмасынан дагы жагымдуу маалыматтардан алдык, жана ошондой эле ырлардан алдык. Биздин куттуу студиябыздын коногунда өзүңүздөр байкагандай биз 1 айдан бери эс алууда болчубуз. 1 айдан бери биринчи эфирге чыктык, жана ошондой эле биздин Ак жол той деп атап аткан биздин алыстан ат арытып мына жолду карабай өздөрүнүн шаңдуу шайырлыгы менен биздин куттуу студиябыздын коногу болгон ат башыдын Карасуу айыл өкмөтүнөн келип калган Шайыр апаларыбыз эфирде. Андыктан музыканы уланталы, 3 кылдуу комуз шерткен, атагы дүйнөгө кеткен, кадырлап сүйө билсин кыргызым комузу менен ааламга тең демекчи, Тоо булагы аттуу чыгармасы менен Акматова Нургүл эжекебиз аткарып берип койсо, биз дагы жыргап отуруп калалы. Музыкалык массаж болсун кулагыбызга. Кышка сулар төмөн түшөт агылып, сезимиңде мерим оту жагылып, тосуп чыгам күндө таңда эртелеп, булагым токтон албай сагынып.
Баракелди. Эми той топурларда отурушта сиздин комузуңуз жок өтпөйт окшойт. Ошондой. Негизи комуз менен ар дайым эле чогуу жүрөсүзбү же анда-санда аккордеон коштосунда да ырдап коесузбу? Аккордеондун оштосунда тачым көпчүлүгү эми хам оштосундарда. Анан өзүң айткандай ошо той топурларда эсте аккордеон жок болуп калган жагда комуз менен ырдайм, бирок көпчүлүгү комузду кармабай жүргөм. Ушу топ түзүлгөндөн кийин мындай көбүрөөк кармаганга аракет кылып. Баракелди. Жетекчиге суроо болсун, бул ырларды ким тандайт? Барыңыздар чогуу же маэстро агабыз тандап койсо ошол ырды дайсызбы? Негизи ырлар тандаган жагынан ким жоопту? Мындан негизи көркөм жетекчи бул Гүлай. Анан бирок баардыгыбыз эле чогуу отуруп, ар бирин ырдатып көрүп, анан могу эки туура эмес, могу жердин туура эмес болуп калды, бул жердин мындай болуп калды, анда тигинисин ырдачы деп ушундай тандайбыз, жалпы эле баарыбыз кеңешебиз. Чогуу эле кеңешебиз. Баракелди. Андан кайрадан эле убакытты бөлбөй кийинки музыкалык чыгармага өтөлүк. Ибраева Бурулбектен эл алдында келет ырдагым дейт. Сөзү Жеңишбек Шамшиевке таандык экен. Андыктан жагымдуу чыгармалар болсун. Маэстро. Sargaygansып күзүнүдө гүл бар. Эмали. Ич алгансып жаштын таңыча. Өзгөнүдө тур эрместе. Ömür çirkin, ay ömür baraka. Эмали. Öpünüçsüz şatlı yaşadım. Эмали. Yok birlik bakmadım. Hep. Şairoldağı şair zamanda. Yaptaş koydum, ay evet yaşadım. Emali. Yargansıp kızdın kırdalı. Emeklenip elini kıralı. Şakıldağan şairim benim. El aldığında ay gelir kırdalı. Şakıldağan şairim benim. El aldığında yurt aldığında ay gelir kırdalı. Эмали, кол чабуулар болсун. Кол чабуулар болсун. Мына апалар келди деп бул жакта СМСтер болушунча келип атат, окуганга дагы жетишип калалык. Андыктан салам пирамида ат башылык апаларга ак жол каалайм. Чыгармачылык Нурбүбү апама чоң салам айтам. Балаңыз Жылдызбек деп жазган экен. Саламатсыздарбы, пирамида каналы апаларга ийгилик каалайм. Мама, биз сизди жакшы көрөбүз. Карыбековдордун атынан кызыңыз Айнура деп жазган экен. Оштон ысык салам ат башылык апаларга, жадырап жүрө бериңиздер. Саламым менен Курманжан деген экен.
Саламатсыздарбы, ат башынын шайрапалары Кочкоддон Асанбөбү Кудачага ысык салам, өнөрүңөр өркүндөй берсин деп жазган экен. Кутман таң жалпы жааматка сиздин коноктор шайрапаларыбызга, апаларыбызга ден соолук, бактылуу, карылык каалайбыз. Кара суу айылынан балдарыңыздар жазган экен. Саламатсыздарбы, биздин шайрапалар өнүңүздөргө береке. Биз сиздерди теледен көрүп, алып аябай сүйүнүп отурабыз. Ар дайым булбулдай болгон өнүңөр өчпөсүн, ден соолукта болуңуздар деп Кара суудан Абдылдаева бак түгүл барыңыздарга салам жолдойт. Саламатсыздарбы, Пирамида каналына келген алтын чөйчөк ат башыдан келген шайрапаларга ысык салам. Өзгөчө классташым акын Айым Кумаркан Ишеналиевага салам. Бишкектен классташы Асипа деп жазган экен. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы жааматы сиздерге түз эфириңиздерге олтурган жеңем Гүлжанга жана кудагыйым Кумарканга салам жолдоп коюңуздарчы деп суранган экен. Баракелди. СМСтер көп келип жатат. Эфирдин аягына чейин окуганга аракет кылабыз. Уланталы эми агабыз, маэстро агабыз карап турсам жантан бери ар бир апабызга жанагы заманбап тилде айткандай тональностин таап, үнүн таап, жогору ырдаса жогору чыгып, ылдый ырдаса ылдый ырдап таап атасыз да. Кыйынбы же сиздерге болгон эле ишпи? Кыйынчылык туудурбайбы? Ар бир апа менен үнүнө карап иштегенге. Кыйынчылык деле эмес эми. Мен өзүм Кара Суу айыл өкмөтүндө экономист болуп иштейм. Ушу 30 жылдан бери. Апалар менен 1,5 жыл болду. Апалар сүзгөнү Гүлмережеге рахмат. Сокулуктан барып ушундай айылдын шайрапаларын уюштурайын деп уюштуруп үйгө барып бизге ушундай аккордеон ойноп берип, ушулар менен 1,5 жылдан бери өткөн үнүн таап, тон тааш мен үчүн эмес, мен илгертен деле аккордеон. Негизи ушунча апанын эркеси болгон кандай эми? Эркелетишеби сизде? Жалгыз эркек болгону эмне? Эркегибиз дагы, тентегибиз дагы, кыйынлыгыбыз дагы ушу киши. Баракелди. Эми сиз дагы алдыда убакыт болсо буюрса ырдап бересиз, жагымдуу чыгармалардан болсун. Кийинки чыгарма болсо квартет болот экен. Анда сен аттуу сөзү оны Шералиевдики экен. Андыктан келиңиздер квартетке назар салалык. Жебени байлап канатка, жетебиз турка заматты. Күлгүндө шамдай дүлдүлдөп, күлгүнгес калат каякта. Күлгүнгес калат, келингес калат, тулангес калат каякта.
баракелди, кол чабуулар болсун. Сонун ыр болду. Негизи бул ыр өзүңүздөрдү даңазалап турат экен. Баягы 20 жаштан баягы сүйүп өттү. Эми апабыз деп атасыздар. Чоң апа болгонго чейин жеттик. Эми эң биринчи баштаган эле эжекебиз сонун баштап бердиңиз. Калганы улантып кетти. Негизи квартет ушул ырга атайын түзүлгөнбү же отоңуздардан шайлап ырдап калгансызбы? Мен ошо группага келгениме Гүлмир эженин салып чоң Гүлмир эже келип ушуга кел, кошул ырда деп айтканы Гүлмир эжеге да пайдаланып рахматымды айтып кетем. Анан ушу группага келип ырдап ушинтип калганыма мен өзүм да ыраазымын. Анан көркөм жетекчиге да суроо болсун. Ушундай костюмдарды тиккенге дагы ушундай ырларга ылайыктап бийлегенге, баягы эфирде отурганга ылайыктап тигилеби же өзүңүздөргө жарашыктап эле өзүңүздөр тигип аласыздарбы? Жок, өзүбүз чоңуктуп эле башында эле ошо ак көйлөк жакшы болот го, негизи ак жолтой, ак көйлөк менен ак жолук деп эле баштаганбыз. Ошо биринчи өзүбүз тигип жүргөн формаларыбыз ошо менен көп жерге барып жүрөбүз, жакшы. Анан дагы болот буюрса, дагы тиктиребиз. Буюрса, көп чыгып баштады. буюрса эфирден кийин да? Кийин да жакшыраак болуш керек, балаларыбыз өзүбүздүн айылдагылар жакшы буюрса. Эми кара суунун желегин желбиретип аткандан кийин мындан кийин дагы буюрса 10-20дан ашык костюм болсун, Уланталы апа, сиз кантип келдиңиз эле? Бул жактан чакыруу менен келдиңизби? Мен деле ушул айыл өкмөттө көп жылдардан бери иштеп жүрчүмүн. Анан иштеп эл аралап басып жүргөндөн кийин биз өзүбүз деле сүйлөшүп аялдар комитети болуп жүрүп калдык. Андан кийин ушу Гүлмира чын эле баарыбызды башыбызды бириктирген ушул жетекчибиз болду. Анан жеңе эми иштеп жүрүп эметтиңиз үйдө отуруп эригип атасыз го, кел ырдайлы деп эле ырдап эметип калдык. Ошо менин жолдошума үстүнө завклуб болуп эметип калды. Анан аялдар менен чогуу, апалар менен чогуу ырдайга туура келди. Ырдап атабыз буюрса. Баракелди. Эми кийинки ырга кете берелик. Кийинки ырды Сабырбаева Бактыгүл эжекебиз Кымбатым аттуу обону Рыспай Абдыкадыровдуку. Эсе Кымбатым. Келиңиз. Сарбай. Бира. Жагымдуу чыгармалар, жагымдуу Жанга жыргал жайдын жакшы түндөрү, жан эргиткен булбул куштун үндөрү, өзүбүздөй сулуу болуп жүрчү эле. Ушул жыргал, ушул шаттык, ушул таттуу күйлөрү. Көккө кеттим, дайын такыр билинбей, сага деген сагынычым жыйылбай, кечиксе да келип жетти кабарым, жылдыздардын жылдап келген, айлап келген нурунда. Жарым түндө жарты түшсө чагылган, сен каткырып жибергенсиң жанымдан. Жарык болуп келечегим өткөнүм, кандай жыргал сүйгөн жарым өз сүйгөнүн сагынган. Жарык болуп келечегим өткөнүм, кандай жыргал сүйгөн жарым өз сүйгөнүн сагынган. Ай баракелди, жакшы ыр болду. Эми апа, сиз кандай тарыхы бар ушул шайыр апаларга кошулган?
Эми биз ошо баарыбыз эле энелер бар жерде ыр бар да. Ооба. Кенедейден балабызды ошо бешикке терметип атканда эле бешигинен баштап анан уктатабыз. Анан өзүм дагы музыка жандуумун. Азыркыга чейин жана музыкалык радиону колдоном. Кечке чыгып алып жумуш жасап атканда да балдарым апа кичирейтип койбойсузбу деп неберелерим ошо деп. Азыркы неберелер мурдагы музыканы уккусу келбейт да. Ай, сен укпасаң өзүңдүн музыкаңды ук, мен укмайынча иштебейм деп. Жүн сабап атканда дагы, талкан куруп атсам дагы музыканы коюп ошо музыка менен иштейм. Музыка негизи жакшы да, баланы да музыка менен уктатпайсыңарбы деп келиндериме, кыздарыма айтам. Тынч дегенде бала ошо эгоист болуп калат, тынчтыкка көнүп алып. Музыка менен жүргөн адам шаңдуу, шайыр, шамдагай болот да. Анан эми бизде чоң айылбыз, 1000ден ашык түтүн жашайбыз. Анан ошол жерде баардыгы таланттар бар, ыр жазгандарыбыз бар, ырчыларыбыз бар, комузчулар бар. Анан бирок ошону уюштурган адам жок болуп жаткан. Шайыр апаларда бүт апалардын баары, элдин баары айтып аткан, уюштурбайсыңарбы силерде деп. Аңчакты Гүлмира өзүбүздүн кызыбыз, келинибиз да болот. Сокулуктан барып калып, анан бизде ушундай уюштурдук эле деп эже биринчи сизге келип атам. Ушундай аялдар кеңешинде да жетектеп жүрүп турсуз. Айылдагы жакшы мындай үйүнү бар, ушундай таасирдүү апалардан уюштурбайлыбы деп. Анан мен өзүм билген сунуштарымды, аяштарымды ырчылар булар, кыздар булар ырдап жүрүшөт деп айтып калдык. Анан ошондон эле уюшуп калдык. Анан ошол өзүбүздүн жамаатыбыз эң биринчи ынтымак болуш керек да. Мисалы үчүн сен көп ырдап койдуң, же болбосо мен ырдабай калдым, андай деген сөз жок. Баарыбыз тең бирдикте жанагындай айтылып кетпеди жогоруда. Ырдарды чогуу тандайбыз. Кайсыл жерде ырдаш керек, кандай жерге барыш керек, ошону баарыбыз өзүбүз бир пикирде болуп, анан ушундай болуп уюшулуп калдык. Бул Бишкекке келүү максаты бул сиздерден болдубу? Сунуш же айыл өкмөттөн сунуш түштү, ушундай барып келиңиздер деп, же өзүңүздөр барып келелик деп айыл өкмөткө сунуш киргиздиңиз? Биздин жетекчибиз өзү демилге кылып бир телеканалга барып бир эме тартылсак болот эле. Бул пандемия болуп калбадыбы? Же болсо деген дагы көп эмелер сана Акбар Кубанычбек да сунуш кылып атты өзүбүздүн балабыз. Апалар келбейсиздерби деп. Анан өткөн жылы формабыз чын эле мындай бир эле форма болуп калды да. Анан жаңы эле уюшулса бир жыл боло элек. Дагы кичине аябай такшалып алып баралы, эл алдында уят болбойлу деп өзүбүз ошондой кылып атсак эле аңча пандемия болуп калды. Анан эле Гүлмира өзү ошо пирамидага тартылып келсек болот эле деп мен сунуштасам чакырып атат, барып келбейлиби деп баарыбыз ошондой кылды. Анан а дегенде баягы үйдөгү ар түрдүү себептер менен үй бүлөгө кеңешиш керек да. Баягы ата эненин көңүлү жок, мен кантип чүкө атайын деген макал бар да. Анан үйдөгү кожоюндарыбыз, бала бакырабыз көңүлдөнбөй эле кабагын бүркөп турса, ичибизден бара келе албайт элек. Алар деле биринчи кабактарын бүркөштү эми. Жандарынан чыгара албай, пандемия учурунда такыр жылбай калыптырбыз да. Же тойго барбай, анан жанынан чыгаргысы келбей калышкан эмелер, анан кабактарын бүркөдү, анан эптеп кабагын жасып атып анан келдик. Баракелди. Эми бала деп калдыңыз, эми ошол сиздерди жиберген, сиздерди каржылаган балдарга, неберелерге арнап бир чыгарма бар экен. Абдрайымова Асанбөө эжекебиз балама аттуу чыгарма экен, келиңиздер. Жарқын жазарым, балбатыған балдыр келер, балам бақтың балам базарым. Ай, бөбем ай, балам бақтың балам базарым. Kantan tatlı gündemci barca, kandan çıkan asıldan elim. Ay bebeğim ay,
baktım. Başkalarga hiçbir almaşmaz. Var baylığım mülküm burası. Var baylığım mülküm burası. Kol şalvar bolsun эми баардыгыбыз менен маектештик окшойт. Ападан сурайлы окшойбуз, Бул Шайыр апаларга келген тарых таржымалуу кандай? Сиздин бир вариантыңызды угуп көрөлүк. Кандай келип калдыңыз? Буга келгениме Гүлмира себепкер. Үйгө чейин издеп барды. Таап келди. Мен буга чейин майрамдарда ырдап жүрчүмүн. Гүлмира үйгө алып келиңиз деди. Гүлмира келди. Мен болсо өзүм Ташкабатта туристтерди кабыл алып жеке ишкер болуп иштейм. Бизде эс алуучулар көп болот. Баардыгы жакшы, апалар ынтымактуу уюшуп, ынтымактуу жүрөбүз. Кудайга шүгүр, бүгүнкү Пирамида каналына чоң рахмат. Биздин тушообузду кесип, баарыбызды чогултуп, ырдатып, элге көрсөтүп жатканыңарга өсүп өнө бергиле. Телеканалыңардар мындан да өркүн. Рахмат. Эми буюрса биз дагы Ташрабатка барганда ошол жактан дагы ырдашып кеп салышат экенбиз, Андыктан бул жака СМСтер өтө көп келип атат, четин окуганга жетишип калат. Кутмантаңыздар менен Пирамида телеканалы Шайыр апаларга карасуу айылынан ысык салам деп жөнөткөн экен. Алтындай болгон менин апам сизди көрүп аябай биз кубанып атабыз. Бүбү Сайра апа, оорубаңыз, биздин маңдайыбызга аман жүрүңүз. Ырдап бардык. Шайыр апалар ден соолукта болушсун. Бактылуу карылык каалайм. Кызыңыздар Ширин деп жазган экен. Биздин атбашынын алтын апалары бар болуңуздар. Сиздерге узун өмүр, чын денсаулык, чыгармачылык, ийгилик жүрүңүздөрдөн ар дайым азыркыдай күлкү кетпесин, жарыгы жанып турсун. Кундуз чачтуу алтын апам, мен сизди жакшы көрөм. Сизге сүйүм чексиз деп жазган экен. Шайыр апаларга ысык салам, чыгармачылык, ийгилик. Саламатсыздарбы апаларыбызга ден соолук, узун өмүр, ден соолук, чың болуңуздар. Биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер деген экен. Байке, сиз шустрый экенсиз. Окуган СМСдерден билдим, молодец деп мага жазып аткан экен. Шайыр апаларга окуйлук, урматтуу Пирамида телеканалы ысык салам, Кумаркан кудагыйыма салам жолдойм. Ден соолукта болуп, өмүрү узун болсун, эч нерседен кем болбой, аман эсен дөөлөттүү карлыкка жетсин. Ак талаадан кудагыйыңыз калбы деп жазган экен. Жан апакем Лариса, мен сизди абдан жакшы көрөм, кызыңыз Сезим деп жазган экен. Рахмат Пирамида телеканалы апаларды чакырганыңдарыңыз үчүн деп СМСдер көп келип атат. Биздин айылдан Шайыр апалар бар болгула деп жазган экен. Карасуудан жазган экен окшойт. Өзгөчө апам Сарыбаева Бактыгүл, сизди жакшы көрөм, жалпы Шайыр апаларга ыраазычылык деген экен. Бардык СМСтерди окуй берсек, таң атып кеткен атат азыр. Андыктан 1 сааттык эфирибиз көз ачып жумганча аягына жетти окшойт. Эми жакшы адамдар келгенде убакыт бат өтөт. Эми жалпы жыйынтыктап топтун жетекчиси Эркин микрофон сизге. Жыйынтыктап койсоңуз, ошол менен эфирибизди бүтүрөбүз. Кымбаттуу кыргыз калкым, бизди эртеден бери СМС менен куттуктап, бизди колдогонуңуздарга чоң рахмат. Баарыбыз ыраазыбыз. Ушул эфирге чакырган Жайнагүлгө да рахмат. Айылыбыз менен узаткан биздин Карасуу айылына да рахмат. Бардыгыңарга рахмат. Аман болгула, ден соолугубуз чың болсун, өмүрүбүз узун болсун. Эме Кыргызстаныбызда эч качан токчулук болсун, жамандык болбосун. Баракелди. Эми сиздерге дагы ар дайым бар болуңуздар, балдарыңыздардын, небере чөйлөрдүн төрүндө эле, түшпөй эле, ар дайым ырдап эле жайнап туруңуздар. Буюрса эми эшикти көрүп алдыңыздар, даректи билип алдыңыздар, дагы күтөбүз. Буюрса бүгүн дагы агабызды дагы, эжекебизди дагы апаларыбыз баардыгын экиден ырдаталып дегилек. Тилекке каршы убакыт Кудайдыкы дейт. Сиздерге ыраазычылык, урматтуу Карасуу
басуулук бер туугандар, шайыр апаларды эми жакшы тозуп алыңыздар. Сиздерге аман эсен, ден соолукта, аманчылыкта, жакшылыкта көрүнөлүк. 3 саатыбыздын алкагында кесиптешим Венера Пирматова алып бармакчы. Андыктан 3 саатта дагы СМСтер болсун, жакшы куттуктоолор жана жакшы жагымдуу маанай тартууласын. Эфирде Нурлан Урматбеков болду. Сүйүктүү